Азыркы ырларды уктуңуздар, менин эсиме тартып баштаганда мен мында ырларды укпайт элем, туугандар. Мен жанагы илгеркиге өтө эле мен эсим тартып баштагандан тартып мен айтып бергим келип атат кыскача. Jinipy деген телевизор бар эле го. Аны атам менен апамчы жанагы так бурап Кыргызстанга коюп, кулагын жулуп ыргытып коят эле атам. Кычкач менен бурайсың го, трак. Ошондо дагы ошол мен антенна менен телевизордун аралыгында эле жүрө берчилем. Мындай антен бар го, алеминден. Эки эле. Чымчык консо экран эмне болот билесиздерби? Мында болуп баштайт го. Чымчыкты кыш десең учуп кетет, телевизорың бар токто калат. Эки журналист бири-бирине карап алып, "Саламатсыздарбы бу?" десем, мында болуп ошо жерде. Тиешеси жок эле телевизорду көтөрүп турган тумбучканын чекесине тарс десең мынтип бар. Саламатсыздар деп жайылчу. Өзгөчө дагы бир эжекебиздин үнү ошол кезде мага аябай жагат эле. Азырга чейин менин кулагымда. Гүлшан Молдоева деген эжекебиз бар, билесиздерби? Сүйлөгөндө дагы кулакка уккулуктуу эле да, азырга чейин менин кулагымда минтип сүйлөйт эле го. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жекшемби Арно концертибизди баштайбыз. Жеңишбек Айтиевдин 55 жаш курагы менен куттуктап, уулдары, аялы, жээни, кошунасы деп мындай ушинтип сүйлөйчү эле, аябай сон. Анын менен куттуктап, жагымдуу чыгарма болсун, Борончу Кудайбергенов деген жигиттен "Кайдасың" аттуу чыгармасын кабыл алып коюңуздар деп мындай. Ансе Борончу Кудайбергенов нарактан баштайт го. Азыр 55ке чыкты, азырга чейин ырдап атат, билесиздерби? Минтип ырдайт, окшосо кол чаап койсуңар. Кайдасың сен табаламбы? Билесиңби тилектиң? Адаштырдың бараламбы? Уйку көрбөй күн өттү. Кайдасың сен? Тамагына бір келсең. Ушундай кысылып ырдашат да. Ошентип Арно концерт башталчу. Ошол эжекебиз Тобагылдын үйүндө деле ушинтип сүйлөп көнүп калыптыр. Коноктор үйүнө келсе, "Келиңиздер коноктор, төрөгө өтүңүздөр. Кызым, атаңа чалчы апаң, атаң каякта жүрүптөр" деп мындай. Бирөөнү урушканда, "Элиң туруп калай, бетиңе жара чыккыр, элиң туруп калай, мойнуң үзүлгүр" дейсиздер го. Ал эже антпайт экен. Мындай карап туруп эле, "Эже, былжырабай оозуңузду жаап, нормально сүйлөңүз. Оозуңузга путуму тыгып алышым мүмкүн" деп каткан болду. Чүчкүргөндө да "Ачыш, өрүңдү көрөйүн" дейсиздер го. Ал эже "Чүш" эле деп каткан. Ошондо дагы ушуларды угуп чоңойгонбуз да. Эс тартканбыз дегеним. Анан илгерки кинолор дагы башкача эле, апа. Мындай таза кыргызча сүйлөйт эле, мындай үйүндө кыркыратып, же ушундай кыргыз фильмдер болот эле го. Бакай калпактар менен боз үйдүн ичинде эркек малдошокон отурат эле ошол кезде. Аял затынан айырмаланып, апаларыбыз минтип ак элечек менен. Азыркы балдар малдошокон отургулагын шымыңар жыртылып кетет. Тарды апа. Ошол кезде отуруп алып минтет эле го. "Мындай боло турган болчу болсо, айткан иштериңиздердин баарын орундатабыз байым." Десе аялы нар жактан эки колу менен кымызды көтөрүп келет. "А дегенде кожеке, суусуңду кандырып, кымыздан алыңыз." Десе аялындагы кымыз берип атканында мындай сүйүнтүрүп коет эле да, жөн калтырбай. Баласына мисал келтирип, баласына тиктеп туруп, "Апаң, сен мен болуп жайлоого барабыз, макулбу уулум?" Десе баласы "Макул ата" деп аткан. Ушундай кинолор менен. Анан өзгөчө бир азыркылар андай эмес, кымыз бермек турсун. "Өзүң коюп иччей эле" дегендер бар. Ана күлүп атат, бирөө бар окшойт. Уйкудан аял заты билбейм, мен жеңемен эле алып айтайынбы, жаман калат уктайсыңар аял заты. Өлүктөн эле берирээк болосуң. Чачыңар чачылып кеткен жерлерде.
деп тыңшасаң үйін шығып атқан біледі. Кейбірлерінен оозунан шығады. Кейбірлерінен шығады. Өткенде жөн эле мындай андай нерселерди кылбаңыздар десем, бир акеме айтсам, аке мына деді, уктагандан кийин мен өзүмө жооп бербейм деп ката. Азыр мен сіздерге мындай суроолор келип түштү. Мына сахна артынан мен аябай кубанып, сүйүнүп кеттим. Атаңдын сатирасын ойноп бербейсиңби деген сунуш болду. Ошол атамдын сатирасын ойноп берейинби туугандар? Же өзүм деле сүйлөп? Ильяс, микрофонду алып койгун. Мына иштеп атса керек, Ооба, кел досум, кел. Мен агач кен сага жардам берип берейин. Бир жолук берип туруңуздарчы. Апа, жолугуңузду берип туруңуз, кел. Жолугуңузду берип туруңуз. Мына. Раз. Жолугуңузду берип туруңуз. Так. Калып коюн, Жо, сиздики таза эле, бунуку менен аралашып кетпесин деп атам да просто. Мына досум. Айланайын, жолукту караң. Марли эле бозо сүзө турган. Чын. Азыркы жеңелердин мойну эмнеге узарып атат? Ушундай жеңил жолуктарды салынып алып минтип атышат да. Илгери апаларыбыз 14 метрден 17 метрге чейин ак суруп болгон экен, апа. Элечекте. Жолдо көчмөн калып болгонубуз үчүн жолдо адам өтсө, ошодон 42 метр адамды койчу экен, Ошону айтып, туура эле айттымбы? Азыркылар, илгерки апалар ошондо оор болуп минтип жүрүшкөн. Азыркылар минтесиң. Бирок апа минткенге караганда минтип жүргөн нормально эле. Жана жогоруда жеңиш абамдагы куудулдардын эркеси айтып өттү. Бир аз арттагы оонду ырларды эстеп өттүңүздөр, Алма кайык, өрүк өрүк, анан айын, садак олоюн, тегеренип кетейин, ажырадым деген оонду ырларга сиздер сугарылып өскөнсүздөр, апалар, Ошол ырларды бир аз эстеп турсаңыздар, ошол ырларды атам жана магнитофондон уккан экен. Себеби атамын айылында бир чоң энебе чыгарган экен ошол оонду ырлды. Чалып өлгөн күнү. Эми арадан бир адам кеткенден кийин пендешилик деп коебуз, тажия деп коет. Бизде келмей кетмей адамдардын аягы үзүлбөйт. Ошондо дагы жана чоң энебиздин чоң баласы босоого туруп өкүргөнгө жарап калган экен. Киши келатат, үн чыгар. Десе эле жана чоң энем чоң баласы баштап калыптыр. Атаң өлдү дегенде, атаң өлдү. Короздордун ичинен дакан өлдү. Деп атса баласынын доошун угуп калып, ичкери жактан, чоң энем жактан доош чыгып калыптыр. Өзүңүздөр билесиздер, сырттан доош болмойнча боз үйгө кабар жетпейт. Ошентип чоң энем баштап калыптыр. Ошо чоң энем оонун айтып берем сиздерге. Ошондо мен 16 жашта элем. Sekelek kestemen suyumdu sezbegim. Acıradım, acıradım. Acıradım oy çalgı süygönümden. Alma kayık degenden o alma kayık. Acal dilep kudayım o sağlayık. Erde taştap kettin o yerin baykuş. Erta olmayt oşton mağalayık. Men cesir o, sen jetim balam emne kılaylı, emne kılaylı. Dese balasın apasın doğuşunu bala apa boldu, жүрөк тезибийдиңиz boldu çapa. Dese belani dağ baştaydı da coşup kalgan beçara. Balasını şunda alıp ele. Ananayın, ananayın. Atladın bu azaptın bosoğusun.
Atan ölüp göngülün boşa olsun. Atan ölüse apan var baktulu ol. Men kaladım. Dese жанагы чоң энебиздин о сырт тарапта аяштар келип калыптыр да, аксакалдар. О сырткы дарбаза күтүштөн жабылып калыптыр да. Досум, досум. Досум, досум. Карсы ачылбайт. Досум, ачып койбойсуңарбы? Ey! İçeriden balasından üç çıkıyordu. Atam o atam. Eşikte tartı açmayı türtü aça. Dese girip geliştir. Girip aratıp aksakaldan birisi mınavadan sekin çönteke salıp koygan eken. Mınavadançı. Ketip at arıktan attаған eken, arağı suğa düşüp kettir da. Dostum, dostum, arağım. Doğal özünün işi menen bol banan. Bol da yaş, gayrat kıla. Uylagan menen tavarbaysın, ey tavarbaysın. Bu yerde jete usturabız, ey. Ketken adam gitti. Bol deme, gayrat kıl. Kur'an'ın okup, o men karılarga iman versin, bir beşlikten saman versin, yaşlarga ömür versin, bu yıl kışında üşügönge bir tonnadan kömür versin. Allah akbar. Dese, ayaşları ketken eken, coşup kalgan beçara dağı başlaydı da. Örü görüp degenden o örü görüp. Cesur kaldım ben bugün özün ölüp. Terezemden kokustan karay kalsan. Otur çeleği saat sayın çaçın örüp. Atan ölümünü görüp kalay şumacalayım şundak oldu çok oldu yemden alıp gittik ekelim. Baldarım bakalım ey güyüsünün acıra kaldırdım büt bari Bişkek çakta deyip tavaya gittik Bişkek'e. Sen bir piva sat, ben bir kurut satam, kanti bir tiricilik ötmeye kalsın, bas gittik Bişkek'e. Kelem dep keter olsun ben Bişkek'e. Kelet dep elim gütet düştük de, tavaya gittik Bişkek'e. Sarıga kalıyla oturup kalay sapsarı ciyetim bas gittik.